Амансыздарбы, ардактуу мусулман туугандар, кандайсыздар? Денсаулыгыңыздар жакшыбы? Тез Жайрек каналы эмне болдуң? Бизден ош шаарыбызды тартпай калдың го. Жаңылыктардан чыгарбай калдың го деп. Мусулман туугандарыбыз, агаларыбыз, мекендештерибиз аябагандай көп жазып жатышат. Мынакей, баштадык жумушту буюрса. Кайрадан. Айтты көп майрамдап койдук ошет. Кечирим сурайбыз. Тез Жайрек каналы бүгүн күнгө карай жумаңыздар маарек болсун, жалпыңыздарга мусулман калкына жума маарек болсун деп айтуу менен биргеликте күнгө 13 июнь жалпыңыздарга Ош шаарыбыздын Абдуманап Мамуров көчөсүн асфальттоодон кийинки ишин көргөзүп чагылдырып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Анда алгач ушул жерден бир кыскача тааныштырып, андан кийин унаа менен жолду көргөзүп кетейин. Кандай дейсиздер? Да ушул нокат перевал деп айтылат, эми нокат чыга бериши. Нокатский подъем деп айтылган жер, орусча айтканда. Ушул жерде турабыз. Могул жерлерде темир базар билесиздер, бул жактардын баардыгы бирлешкен жакта тарапка жылат деп айткан жайы бар. Негизинен базарлардан жана ушундай эле кечээ күнү мөмө жемиш жанагы дарбыз, кон, бүт баардыгы бир жерге жылат дегенин уктук жаңылыктарды. Ал эми жолдун азыркы жашалган этабы кандай болууда бир көргөзүп кетейин. Лотоктор мурункусунда чыгарылышта көргөзгөнмүн. Сонун болуп жашалган. Ал эми жарыктандыруу азырынча орнотула элек. Бирок могул турган түрктөр, электр момчаларын кармап туруучу түрктөр жакшы сапаттуу экендигин билебиз. Дагы кошумча кошулса керек оң тарапкачы, могул жака түз кеткенде. Могул жерге чейин эски асфальт болчу. Эми жаңы асфальт мына төшөлгөн ушул. Биринчи катмары бу. Биринчи слой деп коесуздарбы? Мына ушул. Мына асфальттын кеңдиги ушундай, туурасы. Ал эми биз жолубузду унаа менен улууну чечтик. Жол аябагандай узак, ошондуктан асфальтыбыз кененирээк. Бул жактан тартып көргөзүп берейин. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Маска шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш WhatsApp номерибиз +7 903 107 30 41. Ананда документиңиз туура эмес болуп калса, акчаңызды кайтарабыз. Албетте, ардактуу замандаштар, унаага чыкканда дагы бир өзгөчө нерселерге көңүл бөлүңүздөр. Унаага олтуруп жүргүзүп, андан кийин болсо атайын коопсуздук курун дагы таап коюңуздар. Андан кийин биз буюрса жолго чыгуу белгисин жактык. Буюрса кошулдук, унаа жок. Жолдун этабы курулган азыркы учурдагы. Мына жер түбүндөгү өлүктөр көрүп турасыздар. Бул жерден аварийный атайын белгини жаап койлу. Авариялык негиздеги жарыктык менен жылсак, ошондо бизди түшүнүшөт. Видео тартканча шашпай көргөзүп кетейин силерге. Тез эле барып калышыбыз ыктымал. Унаалар адаттагыдай эки четке токтой баштаган. Ал эми жолду жөнгө салуучу атайын жол чырактар иштеп жатат, Кудайга шүгүр. Могул матис жол белгисин көрбөдү айтор же жетишем дедиби? Бул жерден өткөнгө аракет кылды. Мынакей, өткөндөгү көргөзгөн жактарым дагы да болсо, асфальт төшөөдөн кийин, биринчи катмары төшөөдөн кийинки учуру мына ушундай. Бул жактар кеңири болуп калган. Көрүп турасыздар.
жолду оңдоп жаткан техникалардын жанына келип токтодум. Эми бул жагына жүрүш кылабыз буюрса. Бул жер мындай. Бул жактан Абдуманов Момунов көчөсү келип, түз эле бул жакка өтүп кетет. Азыр кыйыш жол бар. Түз мына жакка өтүп кетет. О, кичинекей бийиктиктен чыгып, тагыраагы подъемдон өйдөлөгөн өйдөлүштөн өтүп, жогору карай түз Бекмамат Осмонов көчөсү менен дал ушул Абдуманов Момунов көчөсү барып, Ак Тилек айланпасында биригет, билесиздер, Ол жактагы көчө Амир Темир көчөсү. Бул жак асфальтталган. Сонун болуп турат. Кооператив көчөсүнө чейинки аймак, бул жак асфальт болгон. Бул жакта тартып көргөзгөнбүз. Биздин видеолорубуздун арасынан көрсөңүздөр болот. Биринчи жолу асфальт болгондо эле тартып чыгарганбыз. Эми азыркы асфальттоо иштери дээрлик ушул жерге чейин гана болгон. Бул жактан көргөзүп кетейин. Биринчи катмары гана экен. Көрдүңүздөрбү? Кереметтин баалуулугу деп түшүнсөк болот. Аллах таалам ушул иштерге дагы да болсо рываж берип, Кыргызстаныбыздын өнүгүшү, Ош шаары дагы да болсо өнүгүшү, бул мамлекетибиздин өсүү өнүгүшү аз да болсо жолдордун сонун болуп жашалгандыгынан десек болот. Эми завод фабрикага буюрса жетишип келе жатабыз, акырындан Алла таалага буюрса. Азыркы учурда жолубуздун оңдолгону биз үчүн чоң бакыт, чоң сыймык десек болот. Ал эми мен кайрадан жогору көздөйлү ушул көчөнүн улантысын көргөзүп берейин. Могул жактар маркет окшойт могул. Анан дагы да болсо майда көчөлөр бар бул жакта. Техника жок эмес, могул жерде техникаларды көрүп турасыздар. Азыр мен жумуштан кийинки учурда тартып аткан учурум. Ошондуктан иш убактысы бүткөнүм. Ош шаарынын башка аймактарында дагы асфальттоо иштери жүрүп жатат. Мына асфальт мына ушинтип башталат. Жерде шагыл төшөйт, андан болсо трамбовка кылат, оор техника менен. Этигиндей техника менен. Андан кийин болсо чакырчы көп чагышат. Анан ар бир түз кетилген сызыктарды полосаныкын атайын, монтип ак кичинекей чачкыч менен чачып чыгышат экен. Андан кийин болсо асфальтты төшөшөт. Асфальтты басып бара жатып эле монтип артынан кайрадан техникалар менен иштеп, сонун ыктымалдуу кылып оңдоп коюшат экен. Биз ушул жолдорду дагы да болсо бир кыскача көргөзүп коелу, басып. Ушул Абдуманов Момунов көчөсүндөгү тургундар, ушул жерде Ош шаарынын тургундары, сиздерге айтарбыз. Негизинен сиздердин өзүңүздөрдүн да жүзүңүздөр. Могул жерлериңиздерде ушундай кылып жумуш болгондон кийин алдыңыздарбы? Эми сыртын мындай орусчалап айтканда обшукалап, кыргызчалап айтканда кооздоп, татынакай кылып оңдоп койсоңуздар, бери укмуш болуп өзгөрүп калат. Анан могул жерде сиздердин жүзүңүздөр деп түшүнсөк болот. Кыргызстандын эле жүзү. Бул жерден көптөгөн чет өлкөдөн келген инсандар жана ошондой эле могул жагы Баткен тараптан өтүп келишет, Тажикстан тараптан келишет.
азыр чегара ачылып калбады эми. Бул жак болсо Казакстан, Кытай жактан келишет. Кыскасы коноктор аягагандай эле Кыргызстанга азыркы учурда көп келе жаткан учуру. Туризм тармагы Кыргызстанда сонун өнүгүп келе жатат. Бул өнүгүүнүн башка этабы бизге акчалай, каржылык жактан дагы да болсо мамлекетибизди байытат деп түшүнүшүбүз керек. Ал үчүн биз сөз түрдө жолдорубузду оңдошубуз керек. Өзүбүз үчүн жана ошондой эле кооздук үчүн, Кыргызстандын өнүгүүчү тармагы үчүнчү. Мурунку мынау көчө кудду мынауундай эле болгон да, ачыгын айтайын. Билесиздерби? Мына балдар ойноп аткан көчөдөй эле болгон. Бул көчө эмне деп аталат экен? Бул экен биринчи же экинчи көчө деп аталса керек. Так аталышы билбейт экенбиз. Бул жактарда жазылып калыптыр. Көпчүлүк Ош шаарынын көчөлөрү мына ушундай. Бул жерлерде аймактагы жерлер чыгып кеткен жерлер бар, онкен жерлер бар. Көрдүңүздөрбү? Ал эски ойдун да. Азыр Ош шаардык мэриясы жакшы иштеп атат, Кудайга шүгүр. Дал ушул көчөлөргө асфальт эле төшөп койбостон тротуарды дагы өзгөчө колго алып, кооздоп сонун кылып жашап атат. Анан азыркы учурда сиздер өзүңүздөр да көрүп жатасыздар. Кандай жумуштар болуп жатат? Эми биз болгон жумушту тартып чыгарабыз. Кемчиликти дагы айтып турушубуз керек. Комментарийге калтырыңыздар. Могул жер мындай болуп атат, же болсо жакшы болгонбосо жакшы деп айтыңыздар. Жакшыны көрө албай жаман деген бул наадандык. Ал эми жаманды жашырып коюу дагы туура эмес. Анткени биз катачылыктын артында могул жерде моундай кылсак болмок деп сунуш пикир айтып атып өнүгөсөбүз. Туурабы? Могул жерге жакыч сүйкөлүп баштанайык төшөлүптүр, ошого эртең жасалат окшойт. Менин билишиме карагандачы бүгүн неметсе. Бул жака көпүрө болуп коюштур. Ошол жердин тургундары моундай фанералардан төгүп. Жакшы болбойт экен өтүп кетсе болот. Могул жерге тротуар курулат. Ал эми электр момчаларын кармап туруучу түргүктөр орнотулган. Азырынча жарыктандыруу толук түрдө ишке аша элек экен. Мурунку жарыктандыруу боюнча турат. Албетте биз аны да көрө алабыз. Анан тазалык кызматкерлери атайын бул жакта арга урна дагы орнотулса керек. Сөз түрдө бул жакта бара жатканда урнанытыга бир жерге атайын буюм тайын таштайын десең жаман, таштанды таштайын десең керек болот. Мындан сырткары аялдамаларды унаа жүргүчүлөр же болсо адам ташыган автобус, кичи автобустар келип токтоп адамдарды жүрүп ташыган жерлерди көп эле кездештиришибиз мүмкүн болот. Бул жагы пока дал ушундай эле экен. Өткөнкү видео чыгарылышындагыдай эле. Аны болсо кайрадан артка кайтайын. Башка көчөлөрдү да тартып чыгарганга аракет кылабыз. Күтүп жатасыздарбы? Кайсыл көчөнү тарталы? Кайсыл аймакты? Бизге каналга катталуу менен биргеликте комментарий жака өзүңүздөрдүн билдирүүлөрүңүздөрдү жаза кетиңиздер. Мына жакты мына көчөнү караңыздарчы. Эмне деген көчө? Айылдын кээ бир көчөлөрү мындай эмес. Туурабы? Кандай дедиңиздер? Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Соңуңар жакшыбы? Могу көчө кандай аталат билесиңерби? Могу көчө.
Мамуров? Аха. Калем бул көчөчү? Kalelin. Kale- Kalelin mi? Калейин? Калейин? Kalelin Mamurov. Мамуровка киреби? Ва алейкум ассалам, кандайсыңар? Тенчсиңар жакшыбы? Амансыңарбы? Kitap blogersta. Ооба. Жаңалыктарды чыгарып атам да. Мына ушундай ардактуу кыргызстандыктар, биз дагы да болсо чыгарылыштарды алдыга карай чыгарып улантып турабыз. Бизди колдоп туруңуздар. Бардыгыңыздарга ассаламу алейкум. Үй бүлөгүңүздөргө тынччылык, аманчылык каалайбыз. Буюрса ушундай чыгарылыштарды тартып турабыз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш WhatsApp номерибиз +7 903 107 30 41. Анан да документиңиз туура эмес болуп калса, акчаңызды кайтарабыз.